Урматтуу биздин көрүүчүлөр, кандайсыздар? Жакшысыздарбы? Денсаулыгыңыздар жакшыбы? Бардыгыбыз бул жердебиз, Ооба, буюрса. Жакшы. Катышуучулар, мен ар бириңиздердин микрофонуңуздарды өчүрөм. Себеби бизде запись башталган учурда. Эмесе биздин катышуучуларыбыз, көрүүчүлөрүбүз, угармандарыбыз бардыгыбыз биргеликте 16 киши болгон экенбиз. Азыр дагы бир 2-3 минуттун ичинде күтөбүз. Андан кийин салтанаттуу түрдө биздин ушул айлампадагы акыркы берүүбүздү, акыркы кечебизди өткөрөбүз. Дагы 3-2 минутта күтөбүз. Ага чейин бардыгыбыз тең жылуу жайланышып, баарыбыз жакшы орун алып, анан бүгүнкү өзгөчө кечени көрүүгө даярданабыз. Немесе 16 киши болдук. Урматтуу биздин катышуучулар, көрүүчүлөр, жана ошондой эле бүгүнкү күндүн күнөкөрлөрү, бардыгыңыздарга дагы бир жолу салам айтмакчыбыз. Бардыгыңыздарга кутман кеечти кааламакчыбыз дагы. Бүгүнкү биздин кечебизди акырындан баштай берсек. Урматтуу биздин көрүүчүлөр, бардыгыбыз билгендей эле ар жуманын ишемби же болбосо жекшемби күндөрү кечки саат 9-дан 10-го чейин аралыкта биздин терапиябыз, поэзия кечебиз өтүп турат. Бул жерде эмне кылабыз? Бул жерде азыркы маалдагы оор жагдайда бардыгыбыз тең жагымдуу ырлар менен, жагымдуу ыр-саптар менен жан дүйнөбүздү байытып, бири-бирибизге болгон жакшы сөздөрүбүздү, жакшы ырларыбызды айтып, маанайыбызды көтөрүп, бири-бирибизге жөлөк таяк боло турган маал болуп турган. Ошол себептен ушул терапиябыз башталган болчу. Бул болсо биздин 4-үнчү берүүбүз, 4-үнчү жолугушуубуз, кезигишүүбүз. Жана ошондой эле биринчи айлампанын эң акыркысы десек болот. Анткени бул бир айга эсептелип жасалган, бир айга эсептелип пландаштырылган нерсе болчу. Айта кетсек, бул жерде биздин жаш акындарыбыз өздөрүнүн жана ошондой эле башка бир биздин жаш акындарыбыздын чыгармаларын аткарып беришмекчи. Жана ошондой эле бул жерде биздин дагы таланттуу кыздарыбыз, байкелерибиз, карындаштарыбыз, досторубуз дагы өздөрүнүн аккордеон, комуз жана ошондой эле булбулдай болгон үндөрү менен дагы биздин ушул поэзия кечебизди дагы да шаңга бөлөп келишкен. Бүгүнкү биздин берүүбүз дагы, бүгүнкү биздин жолугушуубуз дагы ушундай самалыкта өтөт. Биринчиден бардыгыбыз тең Zoom'га киребиз, бардыгыбыз тең күтөбүз бири-бирибизди. Мына уже 60 киши болуп турбуз, жок, 20 киши болуп турбуз. Баарыбыз тең бири-бирибизди күтүп, андан кийин таанышуу, комуз чыгармалары болот. Жана ошондой эле акындарыбызга 10 мүнөттөн убакыт берилет. Ортосунда дагы жагымдуу чыгармалар болот. Жана ошондой эле кайрадан акындарыбызга кезек берилет дагы. Суроо жооп дагы кезектери бар болуп эсептелет. Андыктан урматтуу биздин көрүүчүлөр, акырындан баштай берели. Убакыт учкан куш, биздин биринчи бөлүкчөбүз 21:35 болгондо башталат. Бүтөт, аягына жетет. Андан кийин биз экинчи конференцияны ачабыз. Ошол себептен эрте күнү кеч кылбай баштай берели. Биринчиден бүгүнкү биздин күнөкөрлөрүбүздү бул жерге чакырабыз. Бүгүнкү биздин терапиябыздын көркү болгон, бардыгыбызга жагымдуу ырларын тартуулай турган биздин акындарыбыз, жаш акындарыбыз тааныштыра кетели. 1995 жылы Токтогул районунун Чоңку айылында жарык дүйнөгө келген. 2013 жылы Союзбек Чекиров атындагы орто мектепти аяктаган. Ошол эле жылы Бишкек шаарындагы Насирдин Эсановдун атын алып жүргөн Кыргыз мамлекеттик курулуш, транспорт жана архитектура университетинин суу техникаларын куруу бөлүмүнө кабыл алынган дагы. Жана 2017 жылы артыкчылык менен бүтүргөн. Учурда
Түштүк Кореяда эмгектенет, акындыкка талапкер жана Жаңы толкун адабий клубунун мүчөсү Азимжанов Юруслан. Сиз бул жердесиз, э? Юруслан мырза, микрофонуңузду бир күйгүзүп саламдашып койсоңуз. Угулуп атат, э? Юруслан мырза, сиз бул жердесиз, э? Бизди угуп жатасызбы? Азыркы маалда Түштүк Кореяда болгон үчүн бир аз байланыштан тоскоолдуктар болуп атат. Биздин Юруслан мырзабыз техникалык жактан бир аз карагычакты. Биз экинчи биздин катышуучубузду тааныштыра кетели. Муратбек кызы Нурила Ош мамлекеттик университетинин кыргыз филологиясы жана журналистика факультетинин 4-курсунун студенти. Кыргыздардын ээси, жигердүү, кыргыздын кымча белүү сулуу кыздарынын бири. Нурила, сиз бул жердесиз, э? Нурила айым. Нурила дагы бир аз техникалык себептер болуп жатат окшойт. Кире албайт. Анда эмесе биз бардыгыбыз тең акындарыбыз менен тааныштырып алдык. Техникалык бир аз себептер болуп атат. Андыктан урматтуу биздин көрүүчүлөргө дагы бир айта турчу сөз. Бул айлампанын акыркы чыгарылышы, дагы жолу эскерте кетели. Бул чыгарылыштардын бардыгы тең демилгечилердин Жигер чыгармачылык борборунун жана Жаңы толкун чыгармачылык борборунун демилгеси менен болуп атат. Жана ошондой эле биз ар бир кече башталганда ыраазычылык билдире турган адамдарыбыз бар. Алар деген Нур Борбор чыгармачылык академиясынын жетекчисине Нурбек Маматбаев мырзага, Жаңы толкун адабий клубунун жетекчиси Кадырбек Аблабеков мырзага жана ошондой эле Жигер чыгармачыл жаштар борборунун жетекчиси Дүйшөн Бектемир агайларыбызга терең ыраазычылык билдиребиз. Жана ошондой эле жогоруда айткандай биздин Кыргыз улуттук университетинин студенти Айгерим Кубанычбекова кызыбызга кезекти берели. Комуздун көзү менен ачып алалы бүгүнкү кечебизди. Арыбаңыздар поэзия сүйүүчүлөрү, анда эмесе сиздер үчүн Жашообуз болсун көктөмдөй деген жагымдуу чыгарма менен баштап берели. Жашыл шебер өскөнүм, жүгүңдү терик өскөнүм, көрүнүп өскөн элестей, көлдүрөң сымал чөтөрөмүн, өскөнүм сенден өскөнүм, ойноп жашталай көргөнүм, сериндеп жүрүп боюңда, сүйгөнүм далай, ашыгым далай өкүнүм, өскөнүм сенден өскөнүм, ойноп жашталай өкүнүм, сериндеп жүрүп боюңда, сүйгөнүм далай, ашыгым далай өкүнүм, жаштарга буга себелеп, бердей бөрүш чегелеп, өмүрлөр жылсаң өткөндүң эстен не керек, жашыма ойногондой, жашоонун жолу аргандай, жалгыздап барай берейин, жаштыгым сенде, балалык сенде калгандай, жашыма ойногондой, жашоонун жолу аргандай, жалгыздап барай берейин, жаштыгым сенде, балалык сенде.
Qanchalik chavib kim tapmoq jashlar o'zdim jarida bulut uçkunday jashdi birdeki ötkürgüy Can çeşitli odamdı Yaşoguz bolsun ömürler bolsun mümkünler Jarida bulut uçkunday jashdi birdeki ötkürgüy Can çeşitli odamdı Yaşoguz bolsun ömürler bolsun Yaşoguz bolsun ömürler bolsun Баракелде, Бали. Ушундай жагымдуу чыгарма менен биз бүгүнкү поэтерапиябызды ачыктап жарыялайлы. Айгерим айым, сиздин булбулдай үнүңүз өчпөй, комузуңуздун кылы эч качан үзүлбөй, ар дайым шаңшып, бизге окшоп, бир аз азыркы маалда өз алапайын таппай аткан жаштар үчүн шаң кошуп, дем берип, алдыга карай умтулууга чоң өзүнүн пайдасын тийгизсен. Ана эмесе биздин акындарыбыз бул жерде болду экен. Бул жердебиз. Ассаламу алейкум, урматтуу достор. Саламатсызбы, Юруслан мырза? Ассаламу алейкум. Кутмандуу кечиңиз менен. Рахмат, бирге болсун. Угулуп атат, жакшы эле? Жакшы эле угулуп атат. Аябай сонун. Сиздин байланышка чыкканыңыз эле кыргыздын желегилинип турган эле бир өзүнчө бир бизге дем күч берип аткан маалы да азыр. Рахмат. Сиз бул жердесиз, эми биздин Нурила айым, сиз дагы бул жердесиз, Саламатсыздарбы, кутмандуу кечиңиздер менен. Сиздерди аябай катуу күттүк да, чиркин, ушундай бир күттүк да. Эми Техникалык себептерге байланыштуу кечип калдык, кечирим сурайм. Эси келсе бесин бер дейт, атайын сиздерди күтүп ушул жерге көптөгөн поэзия сүйүүчүлөрү, ыр жан дүйнөсүн байытам деген жаш, жигердүү инсандар келип отурган маалы азыр. Эми көп сөз кылбай, кезекти акырына сиздерге берели. Сиздерде карамаңыздарда 10 мүнөт бар. Келиңиз, эми кимиңиздер баштайсыздар? Албетте, биринчиден силерге чоң рахмат. Ушундай ар күнүбүз ар жакта жүргөнүнө карабай ушундай кече уюштуруп, жолуктуруп аткандарга. Буюрса жакшы кече болот деп ишеничти айта алам. Анан кеченин жүрүшү боюнча айтып койсок бир аз. Нурила экөөбүз сүйлөшүп биринчи бөлүгүндө өзүбүздүн ырларды окуп аракет кылып көрөлү деп, анан экинчи бөлүгүндө буюрса башка залкар акындарыбыздын ырларын окуйлу деп турабыз. Анда эмесе кезекти Нурилага беребиз. Нурила өзүң баштап берсең, улантканга аракет кылабыз. Саламатсыздарбы, бүгүнкү кеченин катышуучулары, дагы бир кутмандуу кечиңиздер менен. Мен Муратбек кызы Нурила, Ош мамлекеттик университетинин филология факультетинин 4-курсунун студентимин. Жигер чыгармачылык жаштар борборунун мүчөсүмүн. Мен жигерге 2017-жылдан бери келем. Мен жигерге келгенден баштап ыр жазып баштадым. Ага чейин ар кандай улуу акындардын ырларын окуп жүрчүмүн, аңгемелерин. Андан кийин жигерге келип дагы акын өсүп келе жаткан жаш акындардын ырларын окуп, анан таасирленгенден ыр жазып баштадым десем болот. Анда мен баштап берейин. Мен апа жөнүндө ыр окуп, кечени баштап берейин. Көз оңган азыр жүрөм сырт жакта. Сагындым го мээримиңин күчүбөйүн. Ызгар суукта калсам деле кыш жылде, чалууңдагы үнүңдү угуп үшүбөйүн. Сендей болуп жарым жанын берер ким, бир өмүргө сендик болуп төрөлдүм. Ыйлаганда ачуу жашың болгондой, кубанганда ширин жашың экенмин. Апа эмгегин айтып күн түн дуада, пайгамбарды актабаптыр чындаса. Жалган десин, бүтөт десин мен үчүн, сен бар үчүн ушул жашоо чын жашоо. Бүт көлөкө жарыктыктын артында, жакшы күндөр күткөнүңдөн кеч келет. Bir ömürlük emgeğinger apalar, akirette beyiş menen ölçönöt. Bir ömürlük emgeğinger apalar, akirette beyiş menen ölçönöt. Anda Eң сонун негизи тоо коюнда чоңойгон адаммын мен. Анан азыр чет жакта жүрүп, сагынычтар көбөйүп,
атканына байланыштуу ошо тоолор жөнүндө ырдан баштасам деп турам. Анда эмесе, тоолорум. О тоолорум, турасыңар көк тиреп, караңар көөдөнүмдү көктөрөт. Кырыңардан бүт алаңга көз салам, чокуңардан асман бетин өпкүлөп. Тоо этекте бейпил жашоо кечирем, тоого чыксам көккө колум жетти дейм, тоодой намыс, тоодой максат артынып, тоодой бийик болсом экен деп тилейм. Тоолор биздин урабаган тактыбыз, Кудай бизге сакчы кылып кургандай, алаканын жайып алып, коктулар, жараткандан бата тилеп тургандай. Тоолорум, өзүңөрдө көгөрөм. Көркүңөрдөн чоң бакытка бөлөнөм, тагдырымдан ала салып жыгылсам, бооруңарга, жонуңарга жөнөнөм. Жүрөгүмдө нечен ойлор теминет, тоо боорунан далай тагдыр кезигет, бир кездерде бул дүйнөдөн узаган, тоолор мага ата энемдей сезилет. Анда мен өзү негизинен көпчүлүк мекен жөнүндө ушундай ар тармактууларда көп деле жазбайм. Эми аны жазууга эми кезек келдиби деп ойлойм. Көбүнчө эле азыр жаш болгондонбу көбүнчө ырларым сүйүү жөнүндө деп айтсам болот. Анда мен биринчи студент агам дегендерди окуп берейин. Окууну бүттү бүгүн студент агам, өлкөгө салымын кошоор келечек турат. Андагы айткан жообум үчүн ал эми башка үй бүлө курат. Бүттү окууну деп жүрөм. Ушул күндөн көңүл иши бүткөндүр. Кай өлкөдө, кай жерлерде иштегин, менден бөлөк жүрөгүңө күтпөй тур. Күндөр бүттү жолдор болгон кайчылаш, сезимдер да кесилишпейт эле. Мындан кийин жолугууну кааласаң, кылымыңды ушуга көр. Атканыма өкүнөм азыр, артык элең кыйла көптөрдөн. Жактырарың айтсаң канча ирет, жактырарым айтпасым деп көргөм. Студент агам сен деген, агам сен деген. Эң сонун. Эми сүйүү менен гана жооп бере алабыз. Бүрдөп канча жолу күбүлөм. Биз бир кезде бүтүн эле дүнүйөм, бир болбогон үчүн көпкө өкүнсөм, бул дүйнөдө барың үчүн сүйүнөм. Сынып канча жолу куралам, сагынуудан саргаям да кубарам. Таалайыма кайтып кайра келгенсип, түштөн көрсөм, көрүшкөндөй кубанам. Күйүп канча жолу өчөмүн, күйүт менен канча күндү кечемин. Сен эстесем, жыргап алып өзүмчө, сен эстесем, кээде жашып кетемин. Сен эстесем, куунак кылып көңүлдү, сен эстесем, кээде жашый беремин. Азаматсыз теманы улай эле неге дегендерди окуп берейин. Күлүп коюп жалганчы ыраң менен кылыгыңа көз жумуп жатам неге. Көңүл сезип көкүрөк туйса дагы жаманыңды жашырып катам неге. Көз жаздымга калтырбай ирмем ызап, сагынууга күтүүгө батам неге. Бүт катаңды жаңгырдай жууп салып, ар жолкусу кечирип жатам неге. Бир максатты көздөгөн бүтүн ойлор жалган үчүн кесилип үзүлбөсүн. Жартылыкты бүтүндөр күнү элдер, ыйык гана сезимдер үчүн десин. Анда эмесе, сыясы угурга элек бир жаңыраак ыр бар эле, жооп кылып коеюн. Келдиң жаркып көк асмандай тунугум. Мен үчүн сен бийик элең улугум. А бирокто жан кейитет бул учур, кучагыма ыра көрбөй турушум. Карааныңдан, келбетиңден курулган, кеткениңде бейпил дүйнөм бузулган. Сени менен тоскон ар бир мүнөтүм, сенсиз өткөн миң сааттарга тутулган. Көңүлүмдү бөлгөн сан миң түркүмгө, көп керемет бар эле го күлкүңдө.
мөлтүр көзүң эргүү берсе ошондой бир шедевр жазбайт белем бул күндө. Бакыт сунуп таалай арнап күндө миң, балкытып бат толкутчуда сүйлөмүң, баштагыдай ар кебиңден күч алсам, болмок элем мен түркүгү дүйнөнүн, деп салдым. Анда мен жаңыр коюн. Сиз жаңыр эки колуң көкүрөктө, оозуң ар күн дубада, сенин жашооң намаз менен өлчөнүп, башкага мен байоо болуп, аруу болуп таптаза, ачынында боло албадым сенчелик. Кудайдан көбөстөй сени баштагам. Уктаарымда кайгырганда, ыйлаганда, күлгөндө, азыр сенин келишиңди суранып, Кудайды көбөстөп жатам билгенге. Дегениңде тагдырыңмын кабылда. Билишимче акыл эсиң, анда деле соо болчу. Мен түшүнбөйм, келгениңде, кеткениңде, кайсыл кезде акыл эсиң соо болчу. Сенден жакшы келбетте өзгөчө, болгондордун сөздөрүнө сеникинче ишенбейм. Болуп туруп бакчасы да көбүрөөк, неге сендей боло алышпайт түшүнбөйм. Күнү келди үмүт өчүү алдында, кош дегенде эстөөгө да көздөр такыр кыйылбайт. Бир ооз сөздөн азыр сени жоготсом, жашым билем бир өмүргө тыйылбайт. Мейли кош бол, мүмкүн али коштошууга эртедир. Негизи сүйүү деле, башка нерсе деле бул баары айылдан башталат. Ошол үчүн айылыма бир ыр жаздым эле. Бул ырымда сыясы кургай элек, балким сындап көрөсүздөр. Ошону окуп берейин, Айылым ов, бабалардай улуусуң. Апакемдин кучагындай жылуусуң. Ой кырлардан аалам болуп көрүнөт, кулач керип атакемдей турушуң. Элетим сенсиз жарды боштоймун. Тоо ташыңды таалайым деп болжоймун. Мүнөт сайын көркүңө көрк кошулган, бейиштин бир босогосу окшойсуң. Бар карааның көңүлүмө кошупсаң, бейпилдикте, барчылыкта тосуп таң, табиятың улуу устаз чынында, жаратканын кереметин окуткан. Ыйманымдай тынчтык берип сезимге, келмем менен бирге жүрүп эсимде, таң намаздай таттуу өмүр сүрөмүн, жай намаздай турпатыңдын бетинде. Мен негизинен жалаң эле сүйүү жөнүндө жазган үчүн теманы улап кете албайтам. Ошол себептен мен эле сүйүү жөнүндө кызганыч деген ырды окуп берейин. Кызганычтан жүрөсүңө кеп курап, тагдыр бизди бөлбөсүн деп турат. Ишенбестик жараканды туудуруп, бир күн биздин сүйүүдөгү чет сынат. Көздөр менен бирибизди сынашып, бузулбасын ишеничтин коргону, арзыбаган ушак үчүн чырдашып, калдык окшойт жолду көрбөй оңдогу. Калган элең жүрөгүмө ис салып, мен сүйүүгө бүт титимде ишенгем. Кессең мейли чыгарып коя бирок, жүрөгүмө салып койгон кишенден. Согуп сокпой жүрөк калды сенбеген. Эсимдесиң ойлоп турам дембедем. Бүт эркимдин кыймылдоого алы жок, сөз жок башка айтылуучу келмеден. Биз айрылып жарты болуп турсак да, бүтүн болуп өз калпында күн чыгат. Качы өзгөлөргө баш урба, сезимиңди койгон чаңкылдап. Жакшы, андай болсо, анда сенин акының болуп, мен сенин акының деген бир ырды окуп берейин. Өңү түстөн бербептир не кылайын. А мен сага ыр арнап жагынайын. Ыр окусам берилип угасың, ыр сүйгөн жүрөгүңдөн кагылайын. Мен сүйүүмдү ырлардан толтурганмын. Мага жагат ыр тыңшап олтурганың. Биринчиден сүйүктүү маталасың, экинчиден эң мыкты окурманым. Сен менин чынында асылымсың. Мен дагы сүйүктүүң жакыныңмын.
көптөрдүн акыны болбосом да, мен сенин акыныңмын, акының. Бали, баракелде. Кечиресиздер, сиздин убактыңыздарды алып бөлүп атканым үчүн. Ыр жаза албайм, биздин жаш акындардай, ыр менен болгум келди жакындардай дегендей. Биздин жаш акындар абдан сонун чыгармаларды жаңыртып өтүштү. Биздин биринчи бөлүктүн аягына жетип кала жаздадык, аз калды. Сиздерди угуп отура берип, убакыттын кандай өткөнүн да сезбей калдык өзүбүз. Андыктан келиңиздер кайрадан биздин Кымча Белдөө Кыргызыбыздын сулуу кыздарынын бири Айгеримге кезекти берсек, жагымдуу чыгармасы менен анан биз экинчи бөлүктү уламакчыбыз. Юруслан агабыз менен Нурулла эжебиздин сүйүү ырларынан кийин сүйүү ырдабасам болбойт экен деп ойлодум дагы. Дара кыры тасмасындагы Эсен менен Бегим Айдын ырын ырдап берүүнү туура көрүп жатам. Забар жөндөдө тексерип өтүп жаткан, учта барып жөндөн күрөшүп ташырган. Өлтүрүп кареттеги сетимге сабыргаш, үнүп барып болмой алышкан. Өлтүрүп кареттеги сетимге сабыргаш, үнүп барып болмой алышкан. Çam tuttu gözlöy, çalgan ömrün çıkanın öpçöy. Cenilip barakanda suyumcirden alıp, cedelip duran tezim seni göndöy. Cenilip barakanda suyumcirden alıp, cedelip duran sözüm seni göndöy. Mahabat tapkan tatırdı baktesin, Kolgo varmapay jetsin deymin jürkanım. Yıldızday asmanında sürüncerden alıp, Hıyalım sana jetip sermek kulüpanım. Yıldızday asmanında sürünbeyip canım, Hıyalım sana jetip sermek kulüpanım. Hıyalım sana jetip sermek kulüpanım. Бали, баракелде. Үнүңүзгө береке. Аны эмесе биздин урматтуу катышуучулар, көрүүчүлөрүбүз, биздин жаш акындарыбыз, уюштуруучулар Zoom'дун шарты боюнча кандайдыр бир убакыттын ичинде Zoom записти токтотот. Ошол себептен биз бардыгыбыз WhatsApp группасындагы дагы эле ушул конференциянын тиркемеси аркылуу кайрадан экинчи бөлүктү баштамакчыбыз. Ошол жактан жолугушканча.